السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Бүткүл аламжордуктан бар кылган кудуреттүү Аллах Таала чек шүгүрлөр айтайлы жана мустауларды айтайлы. Анткени Аллах жоктон бар кылуучу, эч нерсеге муктаж болбогон, гани жана самат болгон жаратуучу зат. Анын сүкүнү Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар айтайлы. Буюрса, сабагыбызды улайбыз. Өткөнкү сабактарда биз шариаттагы амалдар боюнча сөз кылганбыз. Жана намаздын рүкүндөрү, фарз, важип дегендердин маанилери боюнча айтып, намаздын сырткы шарттарын айтып кеткенбиз. Жана да намаздын ички рүкүндөрүнөн, намаздын ички фарздарынан бирөөсүн айтканбыз. Ал кайсы нерсе десе, ал кыям. Намазда кыям кылуу. Намазда тик туруунун өкүмү боюнча сөз кылганбыз. Намазда кыям кылуу фарз деп айтканбыз. Эгерде намазда кимде ким кыям кылбай турган болсо, кайсы бир себептерден анда ал адамдын намазы бузулуп калат деп айтканбыз. Мындан кийинки экинчи рүкүн, экинчи фарз намаздын ичиндеги ал-кыраа. Намазда Кур'ан окуу фарздык деңгээлде. Эгерде кимде намаз ичинде Кур'ан окубаса, анда анын намазы дурус болбойт. Эми ушул жакта намаздагы фарздык өлчөм канчалык дей турган болсок, намазда фарз болуу үчүн намазда бир узун аят окулуш керек, же болбосо 3 кыска аяттын өлчөмүнчөлүк Кур'ан окулуусу фарз. Эгерде намазында айтпай турган болсо, эч нерсени айтпай турган болсо, анда ал адамдыкы эмне болот? Намаз дурус болбой калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө кыраат кыла билиш керек. Ал эми Фатиханы окуу важип болот. Сөзсүз түрдө Фатиханы окуш керек. Фатихадан кийин замзир окушу бул дагы важип. Бирок фарздык өлчөмү канчалык деңгээлде? Бул эмне? Бир узун аят же болбосо 3 кыска аяттын деңгээличелик Кур'ан окуу тургандар. Эми эмне үчүн бул нерселерди айтып жатабыз? Анткени кээ бир учурларда, мисалга кээ бир ислам жаңы кабыл кылган адам Кур'ан жаттаган эмес болот. Фатиханы мисалы жаттаган эмес болушу мүмкүн, башка бир аяттарды жаттаган эмес болуп калышы мүмкүн. Эми ошол адам кантип намаз окуйт десе, эмне баягы важиптерин аткара албаса дагы, бирок фарздык деңгээлде фарздарын аткарып намаз окутса, анын намазы жарактуу болот деп айтабыз да. Же болбосо бир адам бул билбейт экен. Эч кимден эшитпептир, эч кимден көрбөптүр. Эмне намаздын ичинде фарз бит. Анан ал адамга эмне өзүнүн оюнда дайыма Ихлас сүрөсүн эле окуп келе берген. Ал адам намаздары дурус болобу, же болбосо намаздар дурус болбой калабы десе, же башынан казакылуу окуп бериш керек. Мисалы бир адам 10 жыл ушинтип намаз окуду. Же болбосо 5 жыл ушинтип намаз окуду. Кандай болуп калат десе, биз эмне дейбиз ага? Намазың дурус эле, бирок кемчиликтер менен. Мындан кийин сөзсүз түрдө десе, Фатиха, зам сүрөлөрдү окугун деп айтабыз. Мындан кийин сөзсүз түрдө Фатиха, зам сүрөлөрдү кошуп окугун деп айтабыз. Кыраат маселеси ушундай. Кыраатта бизде намаздын 2 рекетинде кыраат кылуу фарз. То есть биринчи жана экинчи рекеттерине биз кыраат кылабыз, сөзсүз түрдө Кур'ан окуйбуз. Бир адам окубастан эле 3-4 рекет окуп жүргөн болсочу, анда мунун дагы намазы дурус болду. Неге дегенде фарз аткалды. Фарз 2 рекетти окуу. 2 рекет, биринчи, экинчи рекетти окуу важип, бирок фарз эмес. Кимде ким биринчи, экинчи рекетти окубай, 3-4 рекетти окуса, намазы эмне болот десе, биз эмне дейбиз анын намазы эгер кыраат эле өзүнүн деңгээлинде кылган болсо кемчиликтүү болот. Күнөөкөр болдуң сен, важиптерди аткарбадың анткени, бирок намазың өзүнүн деңгээлинде дурус болот деп айтабыз. Андан кийин рүкү кылуу бул да намаздын фарз амалдарынан. Рүкү намазда рүкүнүн болуунун эң аз өлчөмү кандай десе, колду эгерде ылдыйга карап созо турган болсок, тизеге жете турган болсо, тизенин кармалар тизеге жете турган болсо, ушул нерсе рүкүнүн эркектер үчүн рүкү түп-түз болуусу, ушул нерсе сүннөт болгон амалдардан. Же болбосо сүннөткө жагып мустахап болгон амалдардан деп айтсак болот. Ал эми аял кишилер болсо рүкүдө эмне болот? Колдорун тизесиге эле жеткирсе, тизесин эле кармаса болду. Сөзсүз түрдө эркектер окшоп түз болушу шарт эмес. Анткени Аллах Таала эмнеге рүкүнү фарз деп айткандар десе, анткени Аллах Таала бул боюнча эмне дейт? Я юхаллазина аману иркау деп айтат. Иман келтиргендер рүкү кылгыла деп айтат. Варкау мар ракиин.
Бакара сүрөсүндө башка жерде Аллах таала эмне рүку кылгандары менен кошо рүку кылгыла деп буйрук берип жатат да, фарз өлчөмдүк, фарздык мааниде. Андан кийин ва сужуд. Намазда сажда кылуу бул дагы фарз болгон өкүмдөрдөн. Намазда эгерде ким саждасы жок эле болуп кала турган болсо, жөндөн жөн эле сажда кылбастан эле намаз окуса, ал адамдын намазы дурус эмес болгон. Ошондуктан сажда кылыш керек. Сажда кандай десе, ошол чекеси жана мурду жерге тийсе, ушул нерсе сажда болот, Фарз өлчөмү чекеси эле эмеге тийген болсо, дурус боло берет. Фарз өлчөмү чеке тийиш керек сөзсүз түрдөчү. Мурундун жерге тийүүсү бизде важип болгон амалдардан, Мээни жерге тийип туруп эле көтөрүлсө, бул деле фарз болот туугандар. Кээ бир адамдар мурдуну тийгизбейт. Мурдуну тийгизбесе намаз кемчиликтүү болот. Неге дегенде мурдуну тийгизиш важип деп айтпадыкпы? Бирок ошол мурдуну тийгизбей койсо, эмне болот? Намазы фарздын деңгээли аткарылган болот. Мындайча айтканда намазы бузулуп калды деген сөз эмес, намазы кемчиликтүү болду. Ал адам важипти аткарбаган үчүн күнөө алат, намазы кемчиликтүү болот. Эгер намаздын убакыты чыга элек болсо, кайрадан окуп бериш керек болот, Бирок намаздын убакыты чыгып кетти, же болбосо бир канча убакыт өтүп кеткенден кийин эсиге келип, же болбосо эми билди, мисалы мурунду жерге тийиш керек экен. Эркектер да, аялдар дагы. Чекени дагы, пешенени дагы жерге тийиш керек. Анан мурунду да жерге тийиш керек, жерге тийиш керек. Бирок фарзы эмне? Чекени гана жерге тийгизсе, ушул нерсе жетиштүү болот, фарздык өлчөмдөчү. Анан сажда кылганда биз айттык, сажданын эң азы жерге тийсе болду. Жерге тийип туруп сразу көтөрүлсө деле эмне фарз болуп калат. Ошондуктан сажда кылганда баягы ойногондон этият болуш керек. Же болбосо башты көтөргөндөн этият болуш керек. Башыңызды тийгизип, кайра көтөрүп, мындай ойносоңуз, баягы жерге тийип туруп мына көтөрүлүп кетип, кичине эле ортодон воздух өтө турганчалык, кичине бир кагаз өтө турганчалык, кичине воздух өтө турганчалык деңгээлде болуп калса, эмне болуп калат? Экинчи сажда болуп калышы толук ыктымал болот. Ошондуктан саждага койгондо башты көтөрбөстөн сразу эле бир койгондо коюп коюш керек. Бир койгондо коюп коюш керек. Аны көтөргөн дурус болбойт. Туугандар. Андан кийин вал каадатул ахира. Биз намаздын ичиндеги фарздар боюнча сөз кылып жатабыз, туугандар, Түшүнөсүздөр. Намаздын аягында аттахияттын көлөмүнчөлүк олтуруу, ушул нерсе фарз. Намаздын аягында 2 рекат болсо 2 рекаттын аягында, 3 рекат болсо 3 рекаттын аягында, мисалга алганда витр важип же болбосо шам намаздары сыяктуу. Жана да 4 рекат намаз болсо, акыркы 4-4-үнчү рекатка отуруу фарз. 4-үнчү рекаттын аягында же болбосо 3-үнчү рекаттын аягында, 3 рекат намаздар, 2 рекат намаздарда 2 рекаттын аягында отуруу фарз. Эгерде ким отурбаса, намаз бузулуп калат. Мисалы, отуруу аттахияттын көлөмүнчөлүк. Аттахияттын көлөмүнчөлүк деген кандай? Аттахиятты окуп бүткөнчөлүк. Аттахияту лиллахи ва салавату ва таййибат. Ушуну аягга чейин окуп бүткөнчөлүк болуш керек сөзсүз түрдөчү. Эгерде анчалык отурбасаңыз, фарз аткарылбаган болуп калат да, намазыңыз бузулуп калат. Ошого фарздардын бардыгыга жакшылап көңүл буруш керек. Ошондуктан айтып жатабыз да, ушул нерсеге көңүл буруш керек. Кээ бир билип кылсаң да, билбей кылсаң да намаз бузулуп калыш коркунучу бар. Албетте баарын эмес, кээ бирөөлөрүндө. Баягы важиптерди этибарга алгандачы. Анан буга чейин бирөө билбестен кылып жүргөн болсо деле, кээ бирөөсү намазды баштан аяк намаз окуп бериш керек болот, Мисалы, могул акыркы отурууду фарз деп айттык. Мисалы, сиз 2 рекат окуйм дедиңиз, анан экинчи рекаттан кийин шубха шектенип калдыңыз. 2 рекат болдубу, 1 рекат болдубу, же 3-үнчү рекат болуп кетип жатабы депчи. Эми ушул учурда эмне кыласыз? Оюңуздун жогоркусун аласыз. То есть 2 рекат деп билсеңиз 2 рекат кыласыз. 3 рекат десеңиз 3-үнчү рекат деген болсоңуз, анда кемитесиз дегендейчи. Эми караңыз, ушул жерде бирөө 2 рекаттык 1 рекат болуп калды деп, экинчи рекатка отурбастан туруп кетип калды да. Бул адам намаз бузулуп калды. То есть фарз катары этибарга алынбайт. Кайра баштан окуш керек болду. Бул көбүнчө 4 рекаттүүлөрдө болот, пешинде же болбосо асырда болот, мисалычы. Пешинде сиз 4-үнчү рекатка, 3-үнчү рекат окшойт деп туруп кеттиңиз. Анан туруп кеткенден кийин рүку кылганга чейин эмне? Эсиңизге келбеди да, рүку кылгандан кийин эсиңизге келип кетти. Мен могул азыр 5-чи рекаттын рүкүсүн кылып кетипмин депчи. Ушундай болсо, анда эмне намазыңыз бузулуп калат. Кайра баштан окуш керек. Неге дегенде биз айтпадыкпы?
ар бир намаздын акыркысында отуруш фарз депчи. 2 рекети болсо 2 рекеттин аягында, 3 рекет болсо 3 рекеттин аягында, 4 рекет болсо 4 рекеттин аягында сөзсүз түрдө отуруу фарз. Эгерде отурбасаңыз намазыңыз бузулуп калат туугандар. Ошондуктан айтылат да бизде алымдарыбыз тараптанчы, эгерде бир адам 4 рекеттин намаз окуп, 4 рекетинде экендиги шектенип калса, 5-рекетпи же 3-рекетпи же 4-рекетпи шектенип калды да, анан эмне чота 3-рекет окшойт деп ойлосо, анда эмне кылат дейт? Ошол акыркы рекетинде отурат, аттахияттын көрөмчөгү, анан турат да кайра 1 рекет окуп, анан отурат. Кайрадан руку сажда кылгандан кийин албетте отурат дагы, анан эмне? Эгерде бул азыр сен 3 рекетти ойлоп жатасың, эгер 4 рекет болуп калсачы, намазың бузулуп калат да ошол себептенчи. Эгерде бир адам 4-рекетке отурбай 5-рекетке туруп кетти, бул башка мисал. 5-рекетке туруп кетти да руку саждасын кылып салды. Бул адам эме 4 рекеттин намазы жокко чыгат. Эгерде ал адам 5-рекетке туруп кетти, же болбосо 2 рекет намазда 3-рекетке туруп кетти. Эми не кылат? Руку кыла элек болсо, рукунун тура элек болсо, то есть руку кыла элек болсо, ал адам эмне кылыш керек? Кайрадан отуруш керек да, аттахиятты окуп, сажда сахв кылып туруп, анан намазын бүтүрүп бериш керек. Ошондуктан акыркы отуруу фарз. Акыркы отуруу фарз. Акыркы аттахиятка отуруу фарз. Ошондой эле могу жерде кыраат маселесинде бир нерсени унутуп кеттим. Кыраат деген эмне? Кыраат деген окуу туугандар. Куранды ооз менен окуш керек. Ооз менен эмне? Тилиңизди кыймылдатып, эриндерди кыймылдатып кыраат кылыш керек. Эгерде тилиңиз кыймылдабай, эриндер кыймылдабай намаз окусаңыз, намазыңыз дурус болбой калат туугандар. Кырааттын анан дагы угула турган болуш керек. Кантип угула турган болуш керек? Эгерде бир адам келип кулагын сиздин оозуңузга туштай турган болсо, ошол сиз эмнени окуп жатканыңызды билиңиз керек. Же болбосо өзүңүз сүйлөгөн сөзүңүздү кулагга мындай кыла турган болсоңуз, колуңуз менен, ошол эмнени айтып жатканыңыз сизге угулуш керек туугандар. Ушундай болсо кыраат кылган болот. Эгерде жөн эле оюңуздан окуп койдуңуз же оозуңузду кыймылдатпай окуп койсоңуз, бул кыраат болбойт да, намазда Куран окуду деп этибарга алынбайт, намазың дурус болбой калат. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан ушул нерсе көңүл бурулат. Ошол бизге кээде ушундай суроолор келип калат. Бири эже бир канча 5 жылдан бери, 3 жылдан бери намаз окуган, бирок кыраат кылган эмес да, оозуну кыймылдатпастан оюда окуган. Оюнда окуган Курандардын баарын. Бул намаз эмес. Негеден кыраатын сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Тил менен кыймылдатып окуп бериш керек. Эң азы өзүң эчите турган, же болбосо бирөө кулагына алып келип оозуңа туштаганда эчите турган болуш керек, Бул ушундай. Анан руку менен да кече биз буга чейин кыям маселесин айтып кеттик, баягы бүкүрөйүп калган адамдар болсо эмне болот десе, анын рукусу ол турушу өзү ушундай да түз тура албайт. Ондой болуп кыйшайып турат, рукуга окшоп турат. Жашы өтүп калган адамдар же бели ооруп калганда кээде ушундай болуп каласың, тура албай, түздөн албай каласың. Эмне кыласың десе, рукуну ылдыйраак кылып бересиң. Ошону менен руку менен кыямды ушуну менен ажыратасың. Анткени биз айттык да, рукунун эң азы эмне? Кол тизеге жете турган болсо, ушул нерсе руку болот дедик. Эми бир адамдыкы постоянно жетет экен. Бүкүрөйүп калыптыр, же бели ооруп жатат экен, же башка бир себептен. Эмне болот? Ал кантип руку кылат? Бир аз эңкейет. Ошондон караганда дагы кичине ылдыйраак болуп эңкейиш керек болот, Анан сажда кылганда туугандар. Сажда маселесинде дагы бир маселе бар. Ал эмне? Сажданы жерге кылыш керек. Жерге дегенден максат катуу бир нерсеге барып такалышың керек. Пешенени койгондо барып такала турган болуш керек. Эгерде пешенени койгондо барып такалбай тургандай жерге, өтө жумшак болгон жерге сажда кылсаңыз, ал саждаңыз сажда болбой калат. Мисалы пахтанын үстүгө кете берет. Бул нерсе эмне? Дурус эмес туугандар. Бул нерсе дурус болбойт. Ошондуктан эмне? Катуу жерге башты түшөгөндө руку боло турган болуш керек. Мисалы сууда турсаңыз, сууда сүзүп жүрөсүз да. Же болбосо баягында эме деп коет, суунун астында жүрө тургандар эмне деп коет эле? Гирейлерби, эмне? Кыскасы, ошондой болсоңуз, намазды кантип окуйсуз? Намазга рукуну сууга кылып сууга сажда кыласызбы, жок, ал нерсе этибарга алынбай калат, Ошондуктан бир катуу жерге сажда кылыш керек болуп калат, туугандар. Анан сажда кылганда туугандар, мен кече имам Бабирдин айтканын окудум эле, унутуп калыптыр. Өзүнүн ол сажда кылганда мындай эңкейебиз го саждагачы, мындай барганда жан башыбыз көтөрүлөт, билесиздер, Ушул жактан бийик болгон жерге сажда кылбаш керек. То есть сен өзүң жерде туруп столдун үстүгө сажда кылсаң болбойт. Түз жерде кичинекей көтөрүлсө эч нерсе эмес. Мисалга сажда кылсаң алдыңызда
эменин асты пол кичине кыйынчыгыраак же болбосо полдун астында бир такта бар кошумча же болбосо башка бир нерсе бар же болбосо тегиз жер жок мындай лестницалар бар кичинекей бир 10 сантиметр мындай кичине 15 сантиметрлик лестницалардын ичинде сен ошол жерге батпайсың да бир лестницада турасың бутуң басат экинчи лестницага баягы экинчи тек эмне деп коет баягы баса турган баягы лестница сыяктуу эмне дейт эле домдордо бар мына кирип чыга турган жерлер тепкич бир тепкичте турасың экинчи тепкичке эме сажда кыласың дурусбу ооба дурус эгер деле ошол тепкич жанагыдай сенин баягы эме кылганыңдан бутуңдан узун болуп кетпеш керек да мындайча башың көтөрүлүп калбаш керекчи моундай кылып руку кылсаң моундай кылып сажда кылсаң мындайга самолетко окшоп башың көтөрүп сажда кылсаң болбой калатчы жол элек же болбосо бирок болуш керек адыра сажда кылганда баш ылдый болот эң эле көбү башың баягындай түз болсо ушул нерсе жетишип болот имам бабирдин ина китебинде ушинтип айткан адашпасам ушул путтар менен өлчөнөт дегенчи ал эми бийик жерге сажда кылып мындайга түзүнөн сажда кылсаң анда жарабай калат ал нерсечи сажда кыла турган жер ошондой болбош керек ошого баягы тоодо болуп калганда жайлоодо болуп калганда түз жер жок да кыйынчык жер болсо болот бирок кыйынчык болгондо мындайынан болбош керек тоого карап намаз окубаш керекчи кыйшайтып мындайга туруп же болбосо тегиздеп жиберип анан ошол абалда туруп намаз окуш керек болуп калат эмнеге дегенде саждада сөзсүз түрдө баш ылдыйраак болуш керек ушул нерсеге көңүл буруңуздар руку маселесин кыраат маселесин айттык каадатыл ахираны айттык андан кийинкиси والترتيب فيما اتحدت شرعيته في كل ركعة أو في جميع الصلاة namazın içinde her bir rekette bir жол эле аткарыла турган нерсе же болбосо намаздын ичинде баштан аяк бир эле жолу аткарыла турган нерселерди сөзсүз түрдө тартиби менен окуш фарз болот тартиби менен болбосо намазыңыз дурус болбой калат мисалга алганда ар бир рекетте бир жолу кылына турган эмне кыям бир жолу кылынат руку бир жолу кылынат туурабы ошондуктан кыям кылбастан туруп рукуга кетип калсаңыз рукуңуз дурус эмес эмнеге дегенде биринчи кыям болуш керек анткени тартиби менен кылыш фарз амалдардан туугандар тартиби менен кылыш фарз ошондуктан ошол тартипке көңүл буруш керек эгерде бул баягы кайсы бир себептерден болуп калат да туугандар ошол нерсеге да көңүл буруш керек мисалы кечигип келгенде аллаху акбарды туруп айтыш керек намазга мисалы сен келдиң адамдар мечитте жамаат менен намаз окуп жатат рукуйда турат эми ошол учурда сен туруп аллаху акбарды айтып анан барып кошулушуң керек да эгерде рукуга барып жатып эңкейип кетип жатып аллаху акбарды айтсаң болбой калат кыям болуп калат да эң азыр лахза деп айттык лахза деген какой то бир миллисекунд то есть сен аллаху акбар деп айткандан кийин рукуга барганча ошол рукуга эңкейгенге чейин какой то бир время эң аз бир өлчөмдө убакыт өтөт ошол убакыт фарзга жетиштүү болот бирок жок сен эңкейип кетип жатып аллаху акбар такбирди айттым да анан намазга кошсоң эмне кыям жок болуп калат да ошол себептен намаз дурус болбой калат ушул нерсеге көңүл бурайлы андан кийинкиси тартиптер эмеге саждага чейин рүкү биринчи болуш керек рүкү кылбастан эмне бирөө саждага кетип калды унутуп калды намаз кээ бир учурда ушундай чарчап калганда же башка бир нерсе болгондо болот ушул учурда эмнеси жок анын саждасы дурус эмес ал эмне кайрадан эме кылып бериш керек рүкү кылып анан сажда кылыш керек эгерде мен рүкүнү унутуп калып эмне макул аягында сажда сах кылып берем десе ал менен дурус болбойт намаз эмнеге дегенде сажда саху фарды толуктай албайт сажда саху сиз азыр рүкү кылбастан туруп кыямга кетип калдыңыз да ошол рүкү кылбастан кыямга кетип калганыңыз биринчи фарз болчу саждага чейин муну ол фарз жок болуп калгандыктан эми муну сажда сах менен толтура албайсыз сажда саху бул важиптерди толтуруп берет же кайсы бир амал кечигип кетсе ал амал кайсы кечигип кетсе деген кандай бир фарз амал калып кетпестен кечигип кетсе ошондо гана ал сажда саху аны тууралап же болбосо катасын жаап кете алат бирок фарз амал калып кетсе азыр могул жерде тартип фарз деп жатабыз да ар бир рекетте бир эле жолу болуучу нерсе же болбосо баштан аяк намазда бир эле жолу болуучу нерсени тартиби менен болушу фарз мындайча айтканда биринчи кыям болуп анан рүкү болуп анан сажда болуш керек эгерде аралаштырып салсаңыз анда болбой калат ал эми сажда бир рекетте эки жолу болот муну эгер бирөөсү калып кетсе деле намазыңыз бузулбайт намазыңыз жарактуу болуп кете берет ал эми тартип калып кетсе
Жаңағыдай рүкүңүз калып кетсе же кыям калып кетсе анда намазыңыз бузулат. Мисал айтайын, кээде ушундай болуп калат. Кээде бир жолу эле сажда кыласыздан туруп кетип каласыз. Анан эстесеңиз, намаз бүткөнгө жакын эстесең бир эле жолу сажда кылып тургандан кийин эстедиңиз. Эми ушул жерде эмне кыласыз десе, кийинки саждага келгенде 3 жолу сажда кылып бересиз да, намазыңыз ошону менен толук болуп кете берет. Неге дегенде, биякта битте сажда кылып кетти го. Сиз бир эле жолу сажда кылып бердиңиз. Экинчи сажданы ошол биринен кийин бирини кылыш, бул 2 жолу сажда болгондуктан биринен кийин бирини кылыш важип, фарз эмес. Ошол важип калып кетсе, оны кийинчерээк толуктасаңыз болот да, кийинки амалдар дурус болуп кете берет. Ал эми фарз нерсе калып кетсе, кийинки амалдарыңыз дурус болбой калат. Экөөнүн айырмасын көрүңүздөр туугандар. Фыкh деген ушундай. Ар биринин өз-өзүнчө өкүмүнү жай-жайга коюп туруп түшүнүү, ушул нерсени фыкh дейт туугандар. Ушундай кылып ар бир нерсени өзүнүн жайына коюп түшүнүп алсак, намазда бир нерсе калып кетсе, бир нерсе өтүп кетсе, бир нерсе кошулуп калса, азайып калса, билебиз эмне кылыш керек экенчи. Неге дегенде инсанбыз да, кээде ар нерсе болуп калат адамдачы. Кээде шайтан алдайт, кээде нерсе алдайт, кээде башка бир нерсе болосун. Ошондуктан намаздын ар бир өкүмүн билип алсак, биздин өзүбүзгө эмне болот, жеңил болот, жакшы болот. Анан мисал баардык намазда бир эле акыркы аттахиятка отуруу. Акыркы аттахиятка отуруу эмне дедик, фарз дедик, э? Эми ошол акыркы аттахиятка отурууңуз кечи эме болуп кете турган болсо, ага чейин башка амалдарыңыз калып кетсе, фарз болгон амалдар калып кете турган болсо, анда эмне экен, намазыңыз дурус болбой калат туугандар, э? Албетте бул сабактар башында айткандай толук билимдер үчүн туугандар, э? Андан кийинки маселе. Wal khuruju bi fi'lil musalli. Namaz окуучу адамдын өзүнүн каалоосу менен чыгуу фарз. Эгерде өзүңүздүн каалооңуз менен намаздан чыкпай турган болсоңуз, намазыңыз дурус болбойт. Мисалга алганда, намазда туруп дарактыңыз сынып калды. Намазыңыз бузулат. Намазда туруп масынын убактысы өтүп кетти. Же болбосо аял кишилердин этек кири келип калды намазда. Кээде болот. Же кээде намаздын бирөөдүн себебинен намазда үстүңүзгө нажасат чугуп калды. Балаңыз келди дагы үстүңүзгө чыгып алды же жана башка деген. Ушундай болсо эмне? Намаздар бузулуп калат. Неге дегенде, намаздан өзүңүздүн каалооңуз менен чыкканыңыз жок да. Намазда эмне? Өзүңүздүн каалооңуз менен чыкканыңыз жок. Намаздан өзүңүз каалап чыксаңыз, эмне болот? Намазыңыз бузулат. Мисалы атайлап ассаламу алейкум рахматуллах намаздан чыгуу, ошого окшогон кээ бир амалдар. Ушундай болсо эмне экен? Намаз толук болот. Ал эми эгерде жок, намаздан өзүңүздүн каалооңуз менен чыкпасаңыз, анда эмне? Намаздар толук болбой калат. Намазыңыз бузулуп калыш толук ыктымалы бар туугандар. Эми ушул намаздын фарздары ушундай. Намаздын фарздарын кайра кайталайбыз, что биздин баарыбызга жак болуш үчүн. Караңыздар. Намаздын сыртында 6 фарз, намаздын ичинде 6 фарз дедик. Эми ушулардын баарын жакшылап түшүнөлү. Намаздын сыртында алар шарт дедик, намаздын ичиндеги рүкүн дедик, э? Намаздын сыртында сөзсүз түрдө намаздын убактысы кириш керек. Сөзсүз түрдө таза болуш керек, кийимиңиз таза болуш керек, дене мүчөңүз таза болуш керек, анан окуй турган жериңиз таза болуш керек. Тазалык түрү бар дедик, хакыйкый деп, дене мүчөңүз, намаз окуй турган жер нажасаттардан таза болуш керек, баягы кир эмес, нажасат болгон нерсе, шарият нажасат деп айтып барган нерседен таза болуш керек. Анан денеңиз кичи даарасыздыктан жана чоң даарасыздыктан, то есть даараттуу болуш керек, усулдуу болуш керек, э? Андан кийин убакыт жана тазалык, андан кийинки фарз эмне? Кыблага жүздөнүү, андан кийинкиси кыблага жүздөнүү, намаздын убактысын айттык. Анан ниет, анан такбир тахрима, дагы бирөөсү кайсыл калып кетти? Буларны кароодо айттыңыз. Кыбланы кароону айттык. Авраттарды жабуу, э? Авраттарды жабуу. Авраттарды жабып болушу ушул 6 фарз. Намазга чейин ушулар баары болуш керек. Андан кийин намаздын ичиндеги фарздар. Намаздын ичинде кыям, сөзсүз түрдө намаз тик туруп окуш керек. Эгерде машинеде болсо отуруп окуган жарабайт дедик, фарз намаздарды. Ал эми нафил намаздар же сүннөт намаздар отуруп окуса болот туугандар, машинеде деле, э? Ал эми фарз намаздар отуруп окуса болбойт. Андан кыямды айттык, анан кыраат кылыш керек, сөзсүз түрдө Куранды оозу кыймылдатып тил менен окуш керек деп айттык. Андан кийин рүкүн айттык, сажда, анан акыркы отуруу, анан намаздын ичиндеги тартип, анан намаздан өзүнүн каалоосу менен чыгуу. Ушул намаздын ичиндеги 6, намаздын сыртындагы
6 namazın içinde жана намаздын сыртындагы 6 болгон фарздар ушул. Ушулардын баардыгы боюнча бир аз түшүнүктөр айтып кеттик албетте. Эми экинчи бап боюнча бул эмне намаздын фарздарын айткандан кийин эң зарыл болгон маселелерди айткандан кийин эми важиптер боюнча. Эми бул важиптерди айтуудан максат эмне? Важиптерди айтуудан максат эгерде булардын кээ бирөөлөрү калып кетсе, эмне болот? Намазыңыз толук боло берет, бирок күнөөкөр болосуз. Ал эми көпчүлүгү калып кетсе, намаз эгер атайлабастан, кокустан калып кете турган болсо эмне болот? Анда сажда сахы кылуу менен намаз дурус болот. Намаздагы баардык важиптердин баардыгы калып кетүүсү менен эле сажда саху дурус сажда саху кыла бербейбиз туугандар, сажда саху кыла бербейбиз туугандар. Ошондуктан сажда саху кылына турган өзүнчө орундар бар. Кээ бир учурларда кылынат, кээ бир учурларда кылынбайт. Ошондуктан аны жатташ керек. Биз буга чейин өткөнбүз адашуу саждасы боюнча 2-3 сабак кылып бергенмин. YouTube'да бар, ошол жактан карап алсаңыздар болот, качан сажда саху кылынат, качан кылынбаса боюнча. Бул жакта ошол важиптер бар, ушулардын көпчүлүгү калып кете турган болсо сажда саху кылат. Ал эми эгерде кимде ким атайлап калдыра турган болсо, эми важип нерселерди намаздын ичинде атайлап калдыра турган болсо, анда эмне бул адам күнөөкөр болот, анан намазды кайра башынан окуп бериш керек. Эми булар канча десе вахия 21. Важип намазга тиешелүү болгон важиптер 21 важиптери бар дейт. Минха ма яуму жамиул мусаллина ва жами'ас салавати вахия 7. Эми ошол 21 важиптин ичинен 7 важиптер бар, ал баардык адамга, баардык намаздарга тиешелүү. Ва минха ма яхуссу бa'дал мусаллина ва бa'дас салати вахия 14. Жанадан ошол важиптердин 21 важиптин ичинен 14-өсү бар. Бая 7-өсү баардык намазга, баардык адамдарга тиешелүү дедик. Ал эми калган 14 болсо, кээ бир адамдарга, кээ бир намаздарда важип, башка намаздарда важип болбойт. Эми алар кайсы? Төмөндө карайбыз. Аммал аамму, ал эми баардыгына тиешелүү болгон важиптер төмөнкү. 7-өсү төмөнкү, баардык адамга, эркектерге да, аялдарга да, фарз намаздарга да, важип, сүннөт намаздарга, важип намаздарга баардыгына тиешелүү болгон төмөнкү 7-өлөр. Алар кайсы десе, фалафзу такбир тахримати. Аллаху акбар деген сөздү айтуу важип. Бизде такбир тахрима фарз болчу. Бирок такбир тахриманын фардык деңгээли Аллахты улуктоо менен боло берет де. Мисалга алганда Аллаху а'зам десеңиз деле намазга кирген болуп эсептелинет деңиз. Бирок важипти калтырган болот дейбиз. Важиптин сөзү эмне? Аллаху акбар сөзүн айтыш керек, сөзсүз түрдөчү. Андан кийин вал qa'datul ula. Биринчи олтуруу ушул нерсе эмне? Намаздын важиптерине. То есть 3 рекаттуу намаз болсо, экинчи рекаттан кийин аттахиятка отуруу важип туугандар. Эгер аттахиятка отурбасаңыз, сажда саху кылып бересиз, эгер унутуп кетсеңизчи. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуну эмне кылган, аткарган, жанадан кимде ким калтыра турган болсо, эмесини унутуп калтыра турган болсо, сажда саху кылып берген чакырган Пайгамбарыбыз айтылат. Андан кийингиси вал ташаххуду фил qa'datayni. Ар бир олтурганда, то есть экинчи рекаттан кийин же болсо үчүнчү же болсо төртүнчү рекаттан кийинки олтурууда, баягы 3 рекаттуу намазда экинчи рекаттан кийин отурасыз, анан үчүнчү рекаттан кийин отурасыз да. 4 рекат намазда экинчи рекаттан кийин, анан төртүнчү рекаттан кийин отурасыз. Ушунун ар бир аттахиятта отурганда, аттахияттын өзүн окуу важип туугандар. Караңыздар, аттахиятка отуруш биринчи рекатте важип, акыркы рекатте фарз. Бирок биринчи рекатте жана акыркы рекатте отурганда аттахияттын өзүн окуп берүү важип. Аттахияту лиллахи ва салават ва таййибат окуу важип. Аягына чейин, аягына чейин окуш важип болуп туугандар бизде ханафилерде. Эгерде кимде ким таштап кете турган болсо, анда эмне болот? Сажда саху кылып бериш керек болуп калат бул жакта, Сажда саху кылып бериш керек болот. Андан кийинки маселе at-tama'ninatu fi ar-ruku'i was-sujudi. Рукуда жана саждада эмне тамa'nina кылуу ушул нерсе важип амалдардан. То есть рукуга барганда туугандар, рукуга барып туруп эле туруп кеткен, бул эмне важиптикти таштаган болуп калат. Тамa'nina деген эмне?
бир нерсенин тынчтанган абалга келүүсү ушул нерсе томаънина деп коет. То есть тынч абалда болуу. Рүкүгө барганда тынч туруп субхана роббияль азим, субхана роббияль азим, субхана роббияль азим деп анан туруш керек. Барып туруп эле эңкейип бир туруп кетсеңиз болбой калат. Анткени бул боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте араби ушинтип намаз окуганда Пайгамбар кайрадан намаз окуң, сенин намазың намаз болбой калды деп айткан. Ошол себептен томаънинаны эмне аткарыш керек. Анан саждага барганда саждадан барып туруп эле тийип кайтып, барып туруп эле тийип кайтпастан жок. Аягына чейин эмне кылыш керек? Ал жакта тынчтанып туруш керек. Барып туруп субхан роббияль а'ла деп анан туруп 3 жолу айткандан кийин анан шашпастан анан ваджиптикти таштап кетүүгө алып барат ал нерсечи. Бирок ушул томаънина калып кете турган болсо туугандар, сажда сахв кылынбайт бизде Ханафи мазхабында. Эгер томаънина калып кете турган болсо, сажда сахв кылынбайт. Андан кийинки маселе ва итияну кулли фардин фи мавди'ихи. Ар бир фарз болгон амалды өзүнүн ордунда аткаруу бул эмне? Важип болгон амалдардан. Ар бир фарды өзүнүн ордунда аткаруу. Эмне дедик биз? Тартип фарз деп айттык. Бирок ар бир рүкүндү өзүнүн ордунда аткаруу ушул нерсе эмне дедик? Важип дедик. Буга кайсы кирет десе, Фатиха сүрөсү азыр булар дагы келет го. Кыраатты биринчи эмеге бул баягы саждага айтып атканча саждан дароо биринин артынан кийин бирини кылып. Эгерде бирини кылып анан экинчисине кечиктирип кийин кыла турган болсоңуз, анда эмени важип болгон амалды таштап койгон болосуз туугандар. Важип болгон амалды таштаган болосуз. Ар бир намаздын рекеттери, мисалга алганда 4 рекеттүү намазды 4 рекет боюнча окуу. Ошондой эле ва итияну кулли важибин казалика. Жана дагы ар бир важип болгон амалды дагы өзүнүн ордунда аткаруу бул дагы важип. То есть биз айттык, Фатиха сүрөсүн окуш важип, Фатихадан кийин Зам сүрөнү окуш важип, Фатиха менен Зам сүрөнү биринчи рекетте окуш бул дагы важип туугандар. Биринчи жана экинчи рекетте окуу. Эми ошолорду ар бирөөнү өзүнүн ордунда аткарыш ушул нерсе дагы важип туугандар. Эгерде сиз кечиктирип калтыра турган болсоңуз, анда эмне намазыңыз дурус болбойт. Намазда важип амалды калтырган болуп каласыз. Мисал алганда Фатиханы Зам сүрөдөн кийин окуп койсоңуз, намазың бузулабы? Намаз бузулбайт. Биринчи сиз намаз баштаганда Ихлас сүрөсүн окудуңуз да, Кул Аллаху окудуңуз, анан ойлоп кеттиңиз, Фатиха калып кетти го деп анан Фатиханы окудуңуз. Ушундай болсо намаз бузулабы? Жок, бузулбайт. Бирок важипти калтырган болосуз, күнөөкөр болосуз. Эгер атайлап калтырсаңыз. Вал хуруджу биллафзи салами. Жана да намаздан чыкканда ассаламу алейкум деген сөздү айтуу ушул нерсе важип амал. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах ушул сөздү айтып намаздан чыгыш керек. Ал эми намаздан өзүнүн эрки менен, өзүнүн каалоосу менен чыгыш эмне дедик биз? Фарз дедик. Бирок өзүнүн каалоосу менен ассаламу алейкум деген сөздү айтып чыгуу менен бул эмне экен? Важип болгон амалдардан. Эгерде жөн эле намаздан чыгып кетсеңиз, өзүңүздүн каалооңуз менен намазыңыз фарз катары дурус болот, бирок кайрадан окуп беришиңиз керек болот, Эгерде важипти аткарбаганыңыз себебинен. Эми ушул жетөө. Кайсыл жетөө экен? Кайра кайталайбыз туугандар, жат болуш үчүн. Эң биринчи лафзу такбир тахрима. Такбир тахримада Аллаху акбар деген сөздү колдонуу, ушул важип. Экинчи, биринчи аттахиятка отуруу, бул дагы важип. Эгер кимде ким калтырып кете турган болсо, сажда кылып берет. Үчүнчүсү, ар бир аттахиятта отурганда аттахияттын өзүн окуу бул дагы важип. Отуруу бирөөсү важип, бирөөсү фарз болду, билесиздер. Төртүнчүсү, рүкүдө жана саждада томаънина, тынчтанып туруу бул дагы важип. Бешинчиси, ар бир фарзды өзүнүн ордунда аткаруу бул дагы важип. Алтынчысы, ар бир важипти өзүнүн ордунда аткаруу бул дагы важип. Анан аягында ассаламу алейкум ва рахматуллах сөзүн айтуу бул дагы важип болгон амалдардан. Эми бул баардык намаздарга тиешелүү, эркектерге дагы, аялдарга дагы тиешелүү. Эми төмөнкү намаздарга кээ бир адамдарга тиешелүү. Мисалы, имамдар кылат, артына уйган адамдар кылбайт аны. Айт намазда бар, башка намаздарда жок.
Hı? C. Nafil namazlarda var, farz namazlarda çok bolgan kebir amallar. Ve emmel hasu, kebir gana namazlarga teşeli bolgan amallar, vacip amallar. Feta'inul uleyeyni lil kıra'a. Farz namazlarda, bu farz namazlarga teşeli. Farz namazlarının birinci, anan ikinci reketinde kıraat kılış, uşul vacip bolganda. Anan vel fatihatu lahuma. Jana dagın oşol birinci jana ekinci farz namazlarda tuğanlar. Antkeni farz namazların 3. 4. reketinde Fatihani ile okup koysanız yetişti. Je bolboso Fatihani orduga eme kılsanızdan rükû tasbih rükû deyim da tasbih aytsanız dele namazınız durus bola beret. Birok sünnetni kaldırgan bolsa sünneti birinci, ikinci rekette Fatiha jana zam sunan okuş vacip. Üçüncü, dördüncü reketlerde Fatiha'nı okuş farz namazlarda. Fatiha'nı okuş sünnet amallardan. Okumu şunday. Alemi nafil jana sünnet namazlarda her bir rekette Fatiha jana zam sure okuş vacip farz bulgan amallardan. Alem farz amallarda birinci, ikinci rekette Fatiha meni zam sure okuş vacip. Üçüncü, dördüncü rekette Fatiha'nı okuş eme. Sünnet zam sure koş boş gerek. Zam sure koşu makruh bolup ketет. Vel fatihatu lahuma. Jana oşol birinci jana ekinci rekette Fatiha'nı okuş uşul nerse dagın vacip amallardan. Egerde kimde-kim Fatiha'nı okubasdan ele ötüp ketse emне kılat? Buyakta sajda sah kılab eken. Sajda sah boyunça aytılmap turgandar men da bilbey ekem. Eger Fatiha'nı unutup ketse sajda sah kılabı bilbey ekem. Karaş gerek eken. Andan keyingisi ve iktisaruha ala marratin. Fatiha'nı bir jol okuş uşuldan vacip amallardan. İki jol okup koysanız emne sajda sah kılasız onu. İki jol okusanız sajda sah kılasız. Bir jol gana okuş gerek. Bir jarım jol bolbойт. Bir eli jol. Ondan keyinki vacip olan amallardan وضم سورة أو 3 آيات قصيرة أو آية طويلة معها. Janadan Fatiha'ga zam süre koşuş vacip bolat. Eğer zam sürenin orduga 3 kıska ayat je bolso bir uzun ayat koştuğundan bolat. Misalga birinci rekette Fatiha'nı okup anan ayetül kursini Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum'da ahırına çeyini okudunuz. Bir el ayet da ayetül kursi oşunu okusanız yetiştiği bolat. Zam sürenin orduga yetiştiği bolat. Je bolso 3 kıska ayat. 3 kıska ayat misal alanda ya eyyuhel muddessir kum fe'anzir ve rabbeke fekebbir. Şu siyahtu. Hem uzunroq okugan жақсы, бирок важиптик өлчөм 3 аят. Эгерде сиз кыска аяттан 2 аят окуп койсоңуз, анда эмне важипти калтырган болосуз. Сажда саху кылып бериш керек болот. Ооба, бул жакта сажда саху бар, Сажда саху кылып бериш керек болот. Ошондуктан сөз түрдө кыска аят же бир кыска сүрө кошкон жакшы болот, Ал эми баягы узун сүрөлөр болсо, мисалга алганда Абаса ва Тавалла сүрөсү бар, Вал Фажр сүрөсү бар, Лайл сүрөсү бар. Ушуларды 2-3 рекетке бөлүп окусаңыз болот. Эст ар бир рекетте 4 аят, 5 аяттан Фатихадан кийин ушундай кылып бөлүп окусаңыз болот. Сөз түрдө Вал Лайл сүрөсүн же Фажр сүрөсүн бир рекетте Фатихадан кийин баштан аяк окуш керек деген маселе жок туугандар. Андан кийин ва тaqdimul Fatihati алейха. Zam süröden aldın Fatiha'nı okuş vacip tuğanlar. Eğer zam süröden keyin okup koysanız anda bolbay kalat. Vacipti kaldırgan bolup kalasız tuğanlar. Oşonduktan birinci Fatiha'nı anan zam sürönü okuş gerek. Tuğanlar Allah Teala bizge soğuptordu ele bereyin ele de turatта. Her bir kılgan amalımızda karаңыз vacip var, sünnet var, farz var. Her birinde bolgan tokoy soğuptor turatта. Karаңыз Fatiha'nı okusanız soğup alın. Andan keyin süre okusanız, zam süre okusanız, sünnet men vacip atkardınız, anan 3-4 vacip atkardınız da kaysı Fatiha'nı birinci okudunuz, anan zam süreni okudunuz. Fatiha okuş gerek edi, anan zam süre okuş gerek edi. Fatiha'dan keyin zam süreni darı okuş gerek edi, ortada üzböstön. Uşuların bardığı vaciplik dengeli. Uşu vaciplerin her birini atkargandığınız için her birine özünçe soğuptur beriledi tuğanlar. Nafil namazlarda her bir reketinde Fatiha'nı oku, emne olat? Jana sünnet namazların her bir reketinde Fatiha'nı oku farz amallardan tuğanlar. Al endi emellerde
Farz namazlarda ар бир рекетинде биринчи, экинчи рекетти окуу важип, үчүнчү, төртүнчү рекетти окуш сүннөт деп айттык. وهذه على من عليه القراءة. Ушул жогору жакта айткан маселелер кимге ким кыраат кыла турган болсо ошол адамдарга дейт. Кыраат кыла турган ким имам же болбосо жеке окуй турган адамдарга важип болуучу амалдар ушул жогору жактагы бешөөсү ушундай. Кыраат кимге важип. Ал эми эгер намаздын артында уюп окусаңыз, анда булардын баардыгы сизден түшөт. Имам кылат да булардын баардыгы, Фатханы имам окуйт, Зам сүрени имам окуйт. Сиз жөн эле башка зикирлерди кыласыз. Артында уюган адам, имамдын артында уюган адам бир эле Кур'ан окубайт, калган баардыгын айтат. Мисалы санааны айтат дегендейчи, ал эми бир эле Кур'ан окубайт. Ата кийинки маселе вал кунуту фил витр. Витр намазында, витр важип намазында кунут дуасын окуш важип туугандар. То есть кунут окуш важип дегенде дуа кылыш. Кунуттан максат эмне? Дуа кылыш ушул нерсе важиптин деңгээли ушундай. Ал эми биз билген, биз жаттаган кунут дуасын окуш сүннөт. Кунут кайсы? Биз Аллахумма инна настаинука ва настагфирука ва настахдика ушунун аягына чейин окушубуз сүннөт. Ал эми ошол намаздын акыркы 3-чү рекетинен кийин баягы Аллаху акбар дегенден кийин дуа кылыш ушул важип. Ал дуа Роббана менен дагы болот. Аллахумма деген сөз менен дагы болот ал нерсечи. Бирок сүннөтү эмне? Аллахумма инна настаинука ошону эме окуш керек болот. Ал эми кимде ким жаттаган эмес болсо, алымдарыбыз айтат 3 күнгө чейин Роббана атина фид дүйняны окуп туруш керек дейт. Бирок сүннөт эле экен десе туугандар, сүннөт таштап койгонго болбойт да. Ошондон алымдар 3 күнгө чейин уруксат берет. 3 күн ичинде жатташ керек. Башка иштериңди токтотуп, көчөгө чыгып, аяк бага басканыңды токтотуп, телефонду 2-3 саат караганыңды токтотуп, күнүгө 10 саат, 12 сааттан отуруп, кунут дуасын жатташың керек. Эгер сен 10 саат, 12 саат отурсаң, бир күн калбастан эле жаттап койсуң, ол кунут дуасы кичине эле, мындай эле бир барак, бир 10 катар гам жетпейт. Мындай эле отурсаң, жакшы отурсаң жаттап коесуң тезде, 1-2 сааттын ичинде. Болгону телефонго аллахсыбаш керек, көчөгө чыкпаш керек, аяк бак каралабастан ушундай отуруп эле жаттап коюш керек. Кээ бир адамдар бир сүннөт таштап жатат. Сүннөт таштап жатат деген сөз намазыңыздын соогу азайып жатат деген сөз. Алымдарыбыз айтат, кимде ким сүннөт таштай турган болсо, эмне? Кыяматта пайгамбар шафаатынан калыш коркунучу бар дейт ал адамчы. Бул деген эмне? Эгерде сиз кайсы бир күнөөлөрдүн себебинен тозокко түшө турган болсоңуз, пайгамбар сизге ортомчу болбойт деген сөз. Ошого сүннөттөрү калтырбаш керек эч качанчы. Сүннөттөрү калтырган намазы кемчиликтүү болот. Сүннөттөрү калган адам барып важип фарз амалдар сөзсүз түрдө калат. Ошондуктан эмне? Сүннөттөрү эч бир калтырбастан окуганга аракет кылыш керек. Ошондуктан кунут дуасын жатташ керек. Оңой эле. Биз азыр орусча канчалык сөздөр жаттадык, англисче сүйлөйбүз, кээ бирөөбүз арабча сүйлөйбүз, кээ бирөөбүз кытайча сүйлөйбүз, кээ бирөөбүз англисче сүйлөйбүз же башка тилдерде сүйлөйбүз. Ал тилдерди эле үйрөнүш оңой болбойт. Ал эми кунут дуасы кыска гана. Жакшы отурсаң, жаттап аласың. Дуа ал, Аллахтан суранын дуасы. Жаттап алсаң, эң жакшы сонун маанидеги сөздөр. Дуа. Ошол дуаны жатташ керек сөзсүз түрдө. Бул эмне? Аллахумма инна настаинука ва настагфирука ва настахдика деген ошол аягына чейин айтылчу дуа ошол. Андан кийин вал жахру фи мавди'ихи жамаатан. Жамаат менен болгон жерде, анан үн чыгарып окула турган жерде үндү чыгарып окуш важип болот. Караңыз, жамаат деген сөздү кошту бул жердечи. Мындайча эгер багымдатты сиз жамаат менен окусаңыз, имам болуп, анан шамды же жамаат менен окусаңыз сөз кылышыңыз керек. Биринчи, экинчи рекетте Куранды үн чыгарып окуп беришиңиз керек. Ал эми жеке окусаңыз важип болбойт. Мисалы, аялдарга жана жеке окуган адамдарга важип эмес. Эркектер кааласа үн чыгарып окуйт, кааласа үн чыгарбай окуйт. Ал эми аялдар дайыма үн чыгарбай окуйт. Намазды аялдар дайыма үн чыгарбай окуйт. Мейли ал багымдат болсун, шам болсун, айырмасы жок, Эркек эгерде өзү жалгыз окуганда багымдат шам куттанып үн чыгарып окуйм десе болот. Үн чыгарбай окуйм десе да болот. Ал өзүнүн тандоосу. Ал эми жамаат менен окуганда сөзсүз түрдө үн чыгарып окуш керек болот. Кайсы ошол багымдат шам куттанды, Ошол үн чыгарып окула турган намаздарды жамаат менен болгондо үн чыгарып окуш важип болгон амалдар. Эгерде кимде ким кылбай турган болсо, анда ал адам күнөөкөр болуп калат, намазын кайра баштан окуп бериш керек болуп калат. Андан кийин вал мухафатату казалик. Ошондой эле үн чыгарбай окуш дагы жамаат менен болгондо үн чыгарбай окуш дагы эмне? Важип. То есть пешин менен үн чыгарбай окуш важип болот туугандар.
Жамаат менен окуганда. Ал эми өзү жалгыз окуганда да үн чыгарбай окуш важип болот. Эгер үн чыгарып койсо болбойт бул намаз. Негеден пешин менен асыр дайыма үн чыгарбай окулат. Жамаат менен болсун, жеке болсун, айырмасы жок. Андан кийин ва инсатул муктади вакта кыраатил имам. Имам Кур'ан окуп жатканда үн чыгарбастан артында угуп туруу, же болбосо үн чыгарбастан туруу ушул нерсе важип болгон амалдардан бизде. Абу Ханифа радыйаллаху анхудан айтылат, 80 сахабадан риваят бар ушул боюнча. 80 сахабадан атар бар. 80 сахабадан айтылган сөздөр бар. Эмне имам кыраат кылып Кур'ан окуп жатканда сен артында туруп Кур'ан окума деген. Намазда да артында уйган адам айтылып жатат, намаз кыраат кылганга болбойт. Ал адамдар кыраат кылганга болбойт. Артында уюп турганда кыраат кылганга болбойт турганда. Эгерде бирөө имам артында туруп Кур'ан окуп ала турган болсо, намазда уюп туруп Кур'ан окуп ала турган болсо, бул адамга сажда саху милдет болбойт, бирок бул адам күнөөкөр болот, Неге дегенде намаздын важип болгон амалын калтыргандыгы үчүн. Андан кийинкиси ва мутабаатул имами ала айи халин важадаху ва ин лам якун махсубан мин салатихи. Имамды кандай гана акыбалда тапса, ошол имамды ошондой акыбалда ээрчиши важип болот. Бул деген эгерде сен намаздан кечигип келсең, намазга кечигип келдиң, карасаң эле имам саждада турат, карасаң эле имам тахият отурат, мен намазга жетишпей калдым да, имамга жетишпей калдым да деп туруп, же саждана тургандан кийин эме кылам, же болбосо салам бергенден кийин өзү антип окуп алам деген болобу? Жок, болбойт. Сөзсүз түрдө жамаатка барып кошулуш керек. Бизде кайда эреже бар. Жамаат менен намаз окуп жатса, экинчи жамаат жок деген, La cemaata fil cema'u kıssası siyahtu bir Arapça aytılат. Endi жамаат менен окуп жаткан учурда сен бул жакта туруп өзүнчө жамаат кылып намаз окусаң болбойт. Ханафи мазхаб бул боюнча тыюу салат. Анан экинчиси, имамды кайсыл жерде тапсак, ошонун артында туруп намазды артында туруп уюшубуз ага милдеттүү түрдө. Бул боюнча Жауһар Куллиде жана башка китептерде ушул маанини айтышат. Андан кийинки маселе وسجدة التلاوة على الإمام والمنفرد. Janadan imamga jana namazın içinde egerde sajdatu tilava aytılına turgan bolsa. Kaysı? Adaşu sajdası. Keçiresizler adaşu diyeyim de. Sajdatul ayat okula turgan bolsa, imamga dagın munfaritke dagın vacip bolot turganlar. İmam dagın munfarit dagın sözsüz türdө emeni кылыш керек. Тилават саждасын кылыш керек. Эгерде имам окуса, имамга дагы важип болот, артында турган муктадиге да важип болот. Мейли имам үнүнү чыгарып окуган болсун, мейли ичинде окуган болсун, айырмасы жок. Анан эгер муктади артында турган адам окуп кое турган болсо, анын окуганынын эч бир эмеси жок. Таасири жок, имамга важип болбойт, жанадан жамаатка важип болбойт, бул өзүгө гана важип болот. Өзү намаз бүткөндөн кийин сажда кылып берет, сажда аятын кылып берет. Намаз ичинде турганда кылбайт. Ал эми намазда турганда имам окуп кое турган болсо, анда имамга дагы, жамаатка дагы, артында турган уйган адамдарга дагы важип болот. Андан кийинкиси ва такбиратул айдайни. Айт намаздардын ичинде, айт намаздар жамаат менен окулат, аялдарга милдеттүү эмес. Аялдар эгер жамаатка эле барбаса, үйдө аялдар окупайт, эркектер окуат. Ушул жамаат менен болгондо эркектер де айт намаз окуш керек. Эми ошол айт намазда өзгөчө такбирлер бар. Кошумча айт намазынын 6 такбири бар. Ошол 6 такбирдин баардыгы важип. Эгерде бирөөсү калып кетсе, анда адашуу саждасын кылып бериш керек болот. Бирок калып кетсе, намаз бузулбайт. Кээде имамдар адашып, кайсы бир себептер менен ошол такбир айт намазынын такбирлери калып кетет. Бирок ал калып кетти деген сөз намаз бузулду деген сөз эмес. Балким важип калып кетти, аны сажда саху, адашуу саждасы менен толуктап кетсе болот болгондар. Андан кийинкиси ва такбиру рукуихима. Ошол айт намаздын ичинде такбирге айтылуучу такбир баягы интикол үчүн айтылуучу, рүкүү үчүн айтылуучу такбирдан важип болот. Көз караңыздар.
Айт намазынын экинчи рекетинде мындай кылат да, Фатиханы окуйт, Замсыр окуйт. Анан рукуга кетиш керек. Ошол рукуга кеткенге чейин Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп 3 жолу колдойт. Анан ал рукуга барат. Эми ушул адаттан башка учурларда рукуга кетип жаткандагы Аллаху акбар деп айткан такбир бул эмне сүннөт. А бирок ушул именно айт намазда ушул такбир эмне болот? Важип болуп калат туугандар. Неге дегенде айт намазда баягы 3 та өзүнөн алдын важип болду да, ошол важипке кошулуп 4 та важип болот. Болчу 4 ушул 4 такбирдин баардыгы важип болуп калат туугандар. Андан кийинкиси вассаждату сахи алал имами вал мунфариди би тарки важибан фи суари саманияти уали минал кисмил ахир. Жогору жакта айткан экинчи кысымдын башкы 8-inde эме кылып бериш, адашуу саждасыны кылып бериш важип болот, эгерде эле кимде ким таштап кете турган болсо. Вафи жамиъ суари минал кисмил аввал. Ошондой эле жогору жакта биринчи кысымынын баардыгында сажда сахв кылып бериш милдеттүү түрдө болот. Бир гана тамаънинанан башка, анткени бул тамаънина өзү үчүн важип эмес. Эмне? Башка нерсе үчүн важип. 17 эменин ичинде сажда саху бар дейт, адашуу саждасы кылынат дейт. Бир эле эмеде тамаънинада кылынбайт дейт. Тамаънинада сажда кылынбайт. Эгерде ушуларды калтырып кете турган болсоңуз, эмне анда адашуу саждасын сөзсүз түрдө кылып беришиңиз керек болот. Ал эми эгерде адашуу саждасын кылбасаңыз, намазды кайрадан окуп бериш керек болуп калат туугандар. Намазды кайрадан окуп бериш керек болуп калат. Иншалла ушул жерде токтотобуз туугандар. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Суроолор болсо жооп берүүгө аракет кылайлы, болбосо